Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Биз сиздер менен адабият сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабак 7-класстын окуучулары үчүн арналат. Сиздер менен Ак Сай районундагы Темиркул Металлиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Атаканов Үзен Боронбаевич бирге болот. Балдар, бүгүн биздин өтүүчү темабыз Асанбек Стамовдун өмүрү жана чыгармачылыгы 3 мээрим повести болмокчу. Бүгүнкү сабакта балдар биз Асанбек Стамовдун өмүр жана чыгармачылыгы менен, анын 3 мээрим повести жана анын негизги идеясы менен, каармандары менен таанышмакчыбыз. Ошондой эле сабак учурунда өтүлгөн теманы бышыктайбыз. Ой жүгүртүүбүздү, өз алынчалуулугубузду, кеп байлыгыбызды өстүрөбүз. Анан да сабактын жүрүшүндө табиятты сүйүүгө, боорукерликке, ден соолугубуз үчүн күрөшө билүүгө тарбияланабыз балдар. Балдар, сабагыбыздын башында биз оюбузду бир жерге топтоо үчүн табышмактуу ыр менен иштеп көрөлү. Кана жакшылап ырды көңүл коюп окугулачы балдар. Мен эмесе окуп берейин, силер угуп тургула. Кыйдан эгер баштасаң, балык кармар жермин. Чыйдан эгер баштасаң, суу жок болсо өлдүң. Тыйдан эгер баштасаң, мал баласын көрдүң. Кана балдар, ойлонолучу. Кыйдан эгер баштасаң, балык кармар жермин. Чыйдан эгер баштасаң, суу жок болсо өлдүң. Тыйдан эгер баштасаң, мал баласын көрдүң. Мен ишенем, силер жоопту оңой эле таап койгон болуш керексиңер балдар. Силер туура айтып жатасыздар. Кыйдан эгер баштасак, балык кармар жер, көл. Чыйдан эгер баштасак, суу жок болсо өлдүң, чөл. Тыйдан эгер баштасаң, мал баласын көрдүң, бул төл. Азаматтар, мен айткан жооптор менен сиздер тапкан жооптор дал келди деп ойлоймун. Балдар, сиздер эмнени көрүп турасыздар? Албетте, медициналык бет кап. Балдар, ушул медициналык бет капты балдар биз дайыма учурдагы шартты эске алуу менен тагып жүрүшүбүз керек. Ал бизди жана биздин жакындарыбыздын ден соолугун жугуштуу оорудан коргойт. Балдар, силер төмөнкү видеого көңүл бургула. Мында бет капты кантип туура пайдаланууну көрсөтүп берет. Бет капты тагуунун алдында колду спирт камтыган каражат менен тазалайбыз балдар. Же самындап жууйбуз. Бет каптын мурун жана оозду жаба тургандай кылып тагынгыла балдар. Бет жана бет каптын ортосунда боштук калбашы керек. Бет капты колдонуп жатканда колуңарды тийгизбегиле. Ошого аракет кылгыла балдар. Бет каптын артындагы резинкасынан кармоого аракет кыл. Ошол замат таштаныч элекке ыргыткыла. Андан соң колду спирт камтыган каражат менен тазалайбыз балдар. Же самындап жууйбуз. Бет кап нын тартып калаары менен аны жаңысын алмаштыралы. Бир жолку колдонуучу бет капты кайрадан колдонууга болбойт. Бет каптар ар 4 сайын алмаштырып турулуш керек. Балдар, мен ишенем, силер пайдалуу маалымат алдыңыздар деп ойлоймун. Ушул маалыматты өзүңөр менен бирге инилериңерге, агаларыңарга, үйдөгүлөргө да жеткизип коеруңарга ишенемин балдар. Балдар, биз көрүп турган таланттуу жазуучу, коомдук ишмер Асанбек Стамов. Асанбек Стамовдун өмүрүн жана чыгармачылыгындагы урунтуучуларга көңүл бөлөлүчү. Жазуучу Москва районундагы Муракай айылында 1938 жылы 28 августта туулган. 1962 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1962 жылы Токмок шаарындагы Токтогул атындагы мектеп-интернатта мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1964-66 жылдары
радио комитетинде редактор, улук редактор. 1967-69 жылдар аралыгында Кыргызстан мамлекеттик басмасынын улук редактору. 1969-1971 жылдары Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин аппаратында инструктор. 1971-73 жылдары Кыргызстан мамлекеттик басмасынын директор болуп дайындалып эмгектенген. 1973 жылы Кыргыз СССРинин маданият министринин биринчи орун басары болгон. 1985-87 жылдар аралыгында Кыргыз СССРинин мамлекеттик телерадио комитетинин төрагасы. 1987 жылдан Кыргызстан жазуучулар союзунун көркөм адабиятты пропагандалоо бюросунун директору. 1989 жылы Чалкан журналынын редактору болуп эмгектенген. 1992 жылдан пенсияга чыкканга чейин Учкун мамлекеттик концертинин төрагасы болуп иштеген. 2010 жылы 7 августта 72 жаш курагында дүйнөдөн кайткан балдар. Асанбек Стамовдун чыгармачылык жолун 1959 жылы Ала тоо журналына Ата деген чакан повесть басуудан баштайт. Биринчи китеби 1966 жылы Таанышуу деген ат менен Кыргызстан басмасынан жарык көргөн. 1975 жылы Жаңы тууган аттуу повесть үчүн Кыргызстан Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты деген наамга ээ болгон. Чыгармалар негизинен орус жана башка чет элдик тилдерге которулуп, 1971-89 жылдары СССР жазуучулар союзунун пленумунун мүчөсү. Ошол эле жылдардан тартып Такай Кыргызстан жазуучулар союзунун президиумунун мүчөсү болуп шайланган. 1967 жылы СССР жазуучулар союзунун, 1969 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, СССРдин ардак белгиси ордени жана Кыргыз СССР жогорку советинин ардак грамоталары менен бир нече жолу сыйланган. 1971-1990 жылдар Фрунзе шаардык эл депутаттарынын кеңешинде депутат болуп шайланган. 1985-1990 жылдары Кыргыз СССР жогорку советинин депутаты болгон. 1990 жылдан Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Манас орденинин кавалери, көп аңгеме, повесттери Москвадан басылып, кыргыз жазуучуларынын антологиясына киргизилген. Көрдүңүздөр балдар, биздин жазуучубуз аябай көп эмгек сиңирип, ошол эмгеги үчүн бир топ сый урматтарга ээ болуптур. Бүгүн биз кеп кылуучу жазуучунун үч мээрим аттуу чыгармасы жөнүндө биз эмнелерди билебиз. Жазуучунун үч мээрим деп аталган чыгармасы 1990 жылы 3000 тираж менен басылып чыккан. Ал басмадан чыгары менен адабий коомчулуктун көңүлүн өзүнө буралган чыгарма болгон. Чыгарма жыланды адамга айланткан улуу үч мээрим жөнүндө. Бул повесть муундан муунга өтүп келе жаткан жомоктун негизинде баяндалат. Ага, бул жомокту мен алгачкы ирет атамдан уккам. Ага да өз атасы айтып бериптир. Иши кылып, бул жомок бабадан атага, атадан балага өтүп, биздин камчы тукумдарынын ичинде көптөн бери мурас катары ооздон түшпөй келаткан эзелки жомок деп башталышы далил боло алат балдар. Аталган чыгармада адеп ахлак, улуттук нарк насил, атадан калган мурасын ыйыктыгы жана анын өзүнөн кийинки муунга өткөрүп берүү маселеси көтөрүлүп, боорукердик, мээримдүүлүк, табиятка болгон сүйүү сыяктуу адамдагы улуу сапаттар даңазаланат. Айрыкча адамдагы үч мээримдин улуулугу баяндалат. Биринчи мээрим бул махабат, аял менен эркектин ашыктык жышааны. Экинчи мээрим энелик мээрим. Ал эми үчүнчү мээрим баланын мээрими. Ушул үч мээримдин аркасында Арзыгүл аталган жылан толугу менен адамга айланат. Балдар, бул үч мээрим адам баласы жаралгандан кошо жаралып, кошо жашап келе жатат жана жашай бермекчи. Ал адамдын адамдыгын таанытуучу, далилдөөчү улуу касиет.
Арзыгүл чыгарманын баш каарманы. Окуя ушул каармандын айланасында өнүгөт. Анын башынан өткөн окуялар аркылуу баяндалат. Балдар, биз бир аз да болсо ушул аталган чыгарма боюнча кичине маалымат алып алдык деп ойлоймун. Сиздер калган маалыматты ушул чыгарманы окуу менен толуктап ээ болосуңар балдар. Эми сабакты жыландар жөнүндөгү төмөнкү кызыктуу маалыматтар менен жыйынтыктайбыз. Эң көлөмдүү жыландын жаагында 80дей курч тиштери бар. Уулуу жыландын ичинен уусу күчтүү жыландар булар Австралиянын тайпан тукумундагы жыландар. Жыландардын көпчүлүктөрү өздөрүн тынч алып жүрүшөт жана себепсиз адамдарга кол салышпайт. Көпчүлүк учурда кобралар тиштегенде уусу чыкпай калат. Анаконда жыландарынын курмандыктары керек болсо ташбакалар да боло алышат. Кобралар адамдын белине же боюна чейин көтөрүлө алышат. Үңкүрлөрдө жашаган жыландар жарганаттарга көп мергенчилик кылышат. Балдар, ушул кызыктуу маалыматтарда сиздерге аябай жакты деп ишенемин. Балдар, сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталып жатат. Сиздерге үйгө тапшырма, аталган чыгарманы окуп чыгасыңар, маалыматтар боюнча конспект жазасыңар. Өз алдыңарча 2ден тест түзөсүңөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабагыбызды аяктайбыз.